Тилекке каршы көпчүлүк айымдарда азыр жатындын төмөн түшүүсү деген көйгөйлөр бар. Жатын төмөн түшкөн болсо, бара-бара жатын өзүнүн кызматын жакшы аткара албай, спайка деген нерсе пайда болот, трубалар жабылып калат. Ар кандай жатын оорулары биринин артынан бири пайда боло бериши мүмкүн. Бизге келген аялдардын көпчүлүгү тилекке каршы бир канча көйгөй менен келет да. Миомасы бар, кистасы бар, трубада суу бар, трубасы жабылып калган, цистит, айтор көптөгөн көйгөйлөр менен келишет. Ошончолук баягы бир көйгөйлөргө жеткизбей, интим гимнастика жасап, жатындын абалын чыңдап алуу керек. Жатын төмөн түштүбү, тезинен интим гимнастика жасоо керек. Жүрө бербөө керек да. Алдыңкы булчуңдар бошоп кеткенде, жатын төмөн түшүүсү деген көйгөй пайда болот. Неге алдыңкы булчуңдар бошоп кетет? Оор көтөргөндөн, стресс, депрессия болгондон. Стресс, депрессиянын кандай таасири бар? Эстроген гормону бузулганда аялдын жатыны өзүнүн функциясын жакшы аткара албай калат, анан айыздын ооруп келиши жана башка көйгөйлөр пайда болот. Алдыңкы булчуңдар бошоп кетет. Стресс, депрессия болгондо неге алдыңкы булчуңдар бошоп кетет? Кайра эле ошол эстроген гормону жетпей калат дагы, алдыңкы булчуңдар бошоп, төмөндөп, чоюла баштайт. Алдыңкы булчуңдар төмөндөп бошогондо, курсак бөлүктөгү органдар дагы төмөндү карай кулай баштайт. Жатын төмөндөсө бир эле жатын төмөндөйт деп ойлобошубуз керек. Жатын төмөндөсө курсак бөлүктөгү органдардын баары төмөндөйт. Ал эми интим гимнастика жасаганда мына ушул органдардын баарын ордуна коюп алабыз. Жатыны төмөн аялдардын көпчүлүгүнүн курсагы чыгып кеткен. Канча аракет кылса дагы курсагы кирбейт. Ал эми интим гимнастикада курсакты киргизе турган көйгөйлөр бар. Жатын ордуна түшкөндө курсак дагы кадимкидей кирип, аялдын ажары ачыла түшөт. Анан зара кармай албоо боюнча айтып өтпөдүкпү? Зара кармай албаса дагы аял адам интим гимнастика менен гана калыбына келтирет. Жаш куракка карабай бул көйгөйдү интим гимнастика менен гана чечебиз. Дүйнө жүзүндө интим гимнастикадан башка дарылоо жолу жок. Эми дарылоо эмес, бул табигый жол менен калыбына келүү да. Интим гимнастика жасап эле ушул алдыңкы булчуңдарга туура гимнастика жасоо менен бул көйгөйдөн арылабыз. Зара кармай албоо көйгөйү кайдан келип чыгат? Зара чыгуучу түтүкчөнүн булчуңу кичинекей эле бир сөөгү жок орган, сөөгү жок булчуң, уретра деп айтылат медицинада. Алдыңкы булчуңдарды бекемдегенде зара чыгуучу түтүкчөнүн булчуңу дагы бекемделип, жаш куракка карабай бул көйгөйдөн интим гимнастика менен арылышат.